Kutmandu, tağın menen pil. Yani gözümde açıp cumurça çok daraka çıkıp ketem. Men korkum, öte almayın. Atam ayay terenken. Oğru şimdi sağa jardan kılar degim. Oğrusan da başın armap sılar degim. Bilsen bilgen bunun barın Hatening gözü barda sıylay jüray sıylay bil. Колдо комуз ойнотуп, созолонто обон созгон Сезим Жаныбекова Байзак айылындагы Солтор Ысманбетов атындагы балдардын искусство мектебинде билим алат. Анын бул өнөрүн ата-энеси кичине кезинен байкап, бир нече жыл мурун айылдагы искусство мектебине алып келишкен. Алдыда комузчу, ырчы, дастанчы Прозаманова эжекебиздей, Кундуз Таштаналиева эжекебиздей ырчы болгум келет, атактуу артист. Андан тышкары актёрчулук, чеберчилик классына катышып атам. Кийин актриса болуп, атактуу болгум келет. Бул жайда Сезимдин башка таланттары да ачылган. Комуз чертип, дастан айтып, ырдоодон тышкары актерлук чеберчилик бөлүмүндө да билим алат. Азыр тамсил айтып бердиңдер. Мындан башка дагы кандай эмелерди туурай аласың? Жан жаныбарларды, андан тышкары дагы кандай өнөрлөрүң бар ушул актерлук мастерство боюнча? Актерлук чеберчилик классынан кичке баланын үнүн туурай алам, карыш-кырдыкын, күчүктүкүн, уйдукун, жана эшек, жылкылардыкын. Кичке балдар ыйлаганы мына мынтип ыйлашат. Ал тамсил айтып, жада калса жан жаныбарлардын үндөрүн ымыркайдын ыйлаганынан бери өзүндөй туурап, ар кандай сынактарда ийгилик жаратып келет. Мага билим берип жаткан мугалимдерге аябай ыраазымын. Жакында дастан айтып 2-чи орунду алдым. Солтонкула Перизат эжекебиз. Актерлук чеберчилик классынан Аскарбек уулу Арызбек агайын үйрөткөн мугалимим актерлук чеберчиликтен 2-чи орунду алды. Кутманду, таңың менен пил деп салам берет. Май пил болсо таң атканча уктап уялып жаткандан уялып, рахмат, жаңы эле турайын деп жаткам деп айтат. Маймыл пилдин жанына отурат дагы мактана баштайт. Мен кандай десем, мындай десем, мен бат эле эрте турам. Жана көзүмдү ачып жумгуча чоң даракка чыгып кетем. Жана бат эле секирип түшүп кетем. А сенин колуңан эч нерсе келбейт, дейт маймыл. Пилдин ачуусу келет. Сен эмне? Менин кандай күчтүү экенимди билбейсиңби? Кандай болбосун даракты түп тамыры менен жулуп алам, деп маймыл менен пил экөө кырылыша беришет, мушташа беришет. Ошентип тотушка барышат. Уйлар болсо сакта каргышы тиер Курандан сакты. Каргадай кезде койнуңда жүрүп, как түштө чаккан жыландан сакты. Дудуктун тапкан жообунан сакта, душмандын баккан
дагы бирөөнүн жалгыз баласын баскан оорудан сакты. Жазасыз калган жаладан сакта, жамгырсыз калган таладан сакты. Жан кыйбас жалгыз жакынын жоктоп, жар бойлоп калган санадан сакты. Көдөнсүз хандын көчүнүн сакта, көрө албас жандын көзүнүн сакты. Көрүүнү эч ким алып кеткен эмес, көрдүйнө бизди өзүңдөн сакты. Жаш талант көбүнчө кыргыз элинин элдик чыгарма дастандарына басым жасайт, музыкалык билимди дасыккан адистерден алууда. Сезим менен да сыймыктанабыз, чындыгында өзү дагы аракет кылат. Баягы 1% талант болсо 99% эмгек деген туурада. Ошол күндө келип, өзү дагы аябай тырышчак, анан тырышып келип аткан окуучуга биз албетте өзүбүз дагы ошончолук көңүл коюп үйрөтүп келебиз. Күчүк бирдекени колап жүргөндө, музон колап жүргөндө күчүктү таш менен чаап ийсем, каңшылаган бойдон кирип кетет. Аталган билим уясынын комуз бөлүмүндө жалпысынан 28 окуучу бар.